Арбаңыздар, урматтуу улутоонун уулдары, кыздары, мына бүгүн ушу жан дүйнөнүн азыгы тууралуу, жан дүйнөнүн машыгы тууралуу сөз сүйлөшөлүк дедик. Мен өзүм Тезекбаев Кубанычбек Асанбекович, Бишкек шаарында турам. Өзүм негизи Жумгал районунда Таштөө айылында төрөлгөм. Мен ушу кичинекей кезимде ушу чоң энемдин колунда өстүм. Атам мектепте директор болуп иштеп жүрдү. Өзү жазуучу киши, сатирик жазуучу киши болгон. Апам болсо англис тилинен сабак берген. Анан көбүнчө ошол чоң апамдын колунда өскөндөн кийин мен ушу кичинекей кезимден эле ушу табият менен жакын болуп калдым. Себеби табиятта 4 мезгилге жараша, мезгилге жараша биз кыймыл аракеттерди жасачубуз. Жайында жайлоого чыкчубуз. Анан ошол кезде апам менен чоң энем менен жүрүп, ошо чоң энемден көп нерселерди үйрөндүм мен. Эртең менен таң атпай турар эле, мен да ошо таң атпай туруп, анан ошо күн чыгышты карап алып, ошо күн менен учурашат эле ошол апамчы. Анан кийин мен ошол учурашууну өздөштүрүп, Манаска киргенден кийин Манастан ошо көп нерсени ошол жактан таптым. Манастан ошо Манаста күнүм менен айымдын бирөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жеримдин тирөөсүнөн бүткөндөй, түштүк менен түндүктүн түнөгүнөн бүткөндөй, чыгыш менен батыштын чырагынан бүткөндөй деп жараткан көктөгү теңир менен ошол сыйынып, ошол сый урмат кылып, ошол күнгө, ошол мезгилге карата ошол сыйынышып экен да биздин аталар. Апаларыбыз да ошондой кылып. Анан жайлоого чыкканда дагы, ошо жайлоого чыкканда боз үйдү күн чыгышта каратып, эшигин күн чыгышта каратып, анан эртең менен келгенде арба, күн ата арба деп ошо күн менен сыйынып, анан эшикке чыгып, ошол кыймыл аракеттерди жасашчу да. Андан тышкары ошол мезгилге жараша аталар мезгилге жараша жашоо турмушун ошол жакта өткөрүшкөн да. Мисалы күзүндө малдын баары аябай семиз болот да. Ошондо кышкы атайын ошо күздө малды санап, төлүн санап, анан күзүндө анан кийин малдардын союп, кээ бир эттерин ошол жерден ыштап, анан атайын узун сары деп, ошо узун күнгө арнап, анан ошо ышталган эттерди уундардын баарын даярдап туруп үркөккө көмүп койчу да, үркөккө салып. Анан кийин мен ойлоп жүрдүм да, эмнеге бул биздин кыргыздар ушундай кылып жасаган деп ойлоп жүрсөм, көрсөк ушо жазга мал бүт малдын баары тууй баштайт экен да. Ошо тууй баштаганда бир дагы малдан кан чыгарбай, ушундай мал жалаң сүт ичип, жалаң айран, сүт, кымыз ичип, 40 күн адамдар өзүнүн денесиндеги жана кыштата толтурган шлактарды, кыштата толтурган эмелердин баарын ошо жайында кыш 40 күн кымыран ичишкен экен да. Кымыран деген сөз ошо жалаң актык ичкен да. Бул кыргыздардын философиясы ушунчалык кенен бай, байыркы экенбиз да бизчи. Ошол 40 күн ичкенде кадимкидей адамдагы ичиндеги ашказан, боор, өт, ошонун боорго топтолуп калган таштын баары, бөйрөктүү таштын баары талкаланып сырты көздөй чыгып, анан ошол жазган мал чөптү жейт да, чөптү жегенде ошол кальций, магний, бүт фосфор эменин бардыгы ошол сүт аркылуу ошо козулар эмип, анан кийин бакыл канактай болуп семирип, анан ошол сүттү ичип, кымыз айран сүтүн ичип, биздин кыргыздар ошону дарыланган экен да. Мына ошо 40 күндөгү кымыран деп ошол. Анан ушунун баары унутулуптур. Унутулуптур дагы биздин эл бейбак болуп калыптыр. Бейбак деген сөздү билесиздер да? Бейбак деген сөз башка бирөөлөрдү багат да. Башка бирөөлөрдү багат, бейбак. Ошолордун каадасын, салтын, ошолордун кылган кылыгын, ошолордун жоруктарын жасап, анан ошол бейбактарга кызмат кылгандан кийин ошол башка душмандар кыргыз элибизди басып алабыз деп далай келип, анан ошол жакта өлгөндөн кийин, анан ошолордун өлүп калган ошолорду да көмгөн да, көмгөндөн кийин бейит деп коюшкан экен да биздин кыргыз. Биздин кыргыз бүгүнкү күндө өзүнүн тилин билбей калган, көпчүлүгү тил билбей калган да.
өзүбүздүн өзүбүз ким экенибизди, улуулугубузду билбей калгандыктан биз азыр мына ушундай башаламан болуп кыргыздар бири-бири менен чабышат да. Муну Манаста деле айтат экен. Биригип калса бир тууган бири-бири менен чабышат. Өз тилинде жалынбай, өзгөнүн тилин Кудай деп, маңбаш болсо баласы Теңирим жүзүн бурат деп кыргызга айтат Манас кетти. Биз Теңирден тескери кетип калып, анан ар кандай жолго түшүп, бейбак болуп, бей адамдардын сөзүн угуп, анан кийин ушундай болуп калды. Бүгүнкү күндө деле ошол сөздөрдү айтат экен. Мана бей өкмөт деп атпайбы? Башка жактан келген өкмөттөр бизди башкарат да. Өкмөттүк уюмдар башкарылат. Ошолордун сөзүн сүйлөп атат. Анан жанагы башка жактан келгендердин баары өзүнүн кыялдарына жараша, жолу жоругуна жараша кызмат кылып атпайбы? Бирөөсү алдамчы адамдар эгерде мамлекет башына келсе, сөзсүз элдин баарын алдайт. Башкага кызмат кылат, башка элдерге кызмат кылат. Бир соодагер келе турган болсо, жердин баарын соодалайт. Ушундай да. Ошон үчүн биздин аталар ошондойлордун баардыгын тең карап, анан кийин мамиле кутубузду бекем кармап келген да. Бизде бүгүнкү күндө эмне жок? Биздин бүгүнкү күндө теңдик жок болуп атат. Теңдик жок. Илгерки ата-бабаларыбыз, биздин ата-бабаларыбыз хандык бийликте катмап турган мезгилде дагы ар кандай диний уюмдар болгон. Исламда болгон, христианда болгон, буддизмде болгон, заустризмде болгон, бүт бардык диний ошол мезгилде деле башка жактан келген идеологиялардын болгон бейбак деп койгон эгерде башка бирөөлөргө кирип кетсе. Мына ошолокиндей эмени баарын биз ушу хандык мезгилде ата-бабаларыбыз баарын тең кармаган. Азыркы светтик мамлекет сыяктуу. Ошол принцип, ошол ата-бабалардан калган башкаруу бийлиги жоголуп кетип, баарыбыз ошол бейбак болуп калдык да, мындайча айтканда. Анан эми кайта калыбына келтирсек болот. Ошо жанагы кыргыз элибиз өзүнүн 40 күндүк кымыранын ичип, жайында эң жай чилбесинде 21 июндан баштап чөптүн составы өзгөрөт да, сүт да башкача болот. Ошо жай мезгилинде адамдар ошол 40 күн өзүнүн денесин дагы күнгө күйгүзүп, сууга түшүп, денесин чыңдаган. Ошо 40 күн ошо жетиштүү болот да. Адамдын денеси күнгө күйсө, денеси ошо сууга бышса, күнгө күйүп сууга бышып, анан ошондон анын ден соолугу чың болот. Көрсө биздин ата-бабалар илгертен эле ушундай иштерди жасаган экен, басып жүрүп эле жасаган экен, аны окуусу деле жок экен. Адамдар өздөрү ошол жашоосуна, кыял жашоосуна ошол киргизе болуш керек да. Мына мен ошону 2000-жылдан баштап өз алдыбызча эгемендүү болгондон кийин мына ушул ишке киришип, ошо этно ата-бабалардан калган ошо кыймыл аракеттерди, тай тебишин, бүт ошолордун баардыгын жасадым да. Бул тай тебишке келип калганымда өзүнчө бир тарых жомок да, өзүнчө эле. Мен Агесте жекешкерлердин төрагасы болуп калдым. Анан эң улуу балам дзюдо менен машыгып, анан Туркияга барып биринчи орунду ээлеп, уже олимпиадага даярданып атканбыз. Анан тамак ичпейт да. Мен айтты, мен деле спортко окугам, спорт школда окугам, мен өзүмдүн кичинекей кезимде, мына Крупская атындагы спорт школго окуп, спорт менен машыгып, мастер спорт толтуруп, дзюдо, самбо боюнча, андан кийин бокс боюнча тренировка кылып калдым. Ушундай кылып жүрдүм. Мен деле спортсменмин. Кой, күнүгө барыштагы күнүгө 2 маал тренировка кылып, анан тамак ичпей 4-5 саат. Сен монуку комузду деле момда бурай берсең кылуусу дейт. Анан бүттү, ошо менен жарабай каласың. Спортко да жарабай каласың. Десем болбойт. Жок, менин салмагым көбөйүп кеттир. Менин тренерим айтып атат, салмагыңды коола деп ошо дейт да. Анан тамак ичип коолобойсуң десем, ошо тамак да ичпейт да. Менин сөзүмдү укпайт, ошо эми мен ошо башка бирөөнүн сөзүн угат да. Мына ошентип анан кийин колун чыгарып алды бир жол. Тоятан көрдү. Кайта барып эме кылсак дагы бир жол чыгарды. Ошо менен 2 жол чыккандан кийин бүттү да, ойнок болуп калат колу.
Анан каны төмөн түшүп кетип бир күн карасам эле башы айланып жыгылган жүрөт. Анан доктор чакырсак, гемоглобин вообще низкий түшүп калыптыр. Мына ошондон кийин докторго барып капельница кылдыртып, канын көтөрүп калыбына келтирип, анан ошо боюнча олимпиадага да барбай калды Азамат. Анан күндөрдүн биринде ошо Манаска бар дейт. Манаска бар дейт. Мен болсо ошол эмеге барып жүрчүм, мечитке барып жүрчүм да, намаз окуп. Анан бир күнү эле мын жаман болот, мындан кийин Манаска бар деди. Анан ошо менен мен болбой эле намазга барып жүрдүм. Анан бир күнүнөн кийин ортончо балам колун кесип алды. Намазга Манаска бар дейт. Мен каяка Таласка барамбы деп ошентип жүрдүм. Мен эмне жинди болуп баратамбы деп молдолорго барайын десем барбагын дейт. Мени кандайдыр бир күч ата-бабалар ээлеп алды да. Ээлеп алды. Анан ошо менен эң кичинекей уулумду бушук коюп тебелеп кетип 3-чү больницада ошо реанимацияга жатып калды келинчегим экөө. Анан мен ошо Таласты көздөй жөнөдүм. Таласты көздөй барып эмеге автовокзалга барганда ошо жердеги жигит мени ошол Таластагы күмбөз, Манасадагы күмбөзүнө жеткирип койду, ошо жака чейин жеткирди. Анан кеч барып калдык, анан эртең менен туруп эле чай-пай ичип, куай деп келип, ошо Манас атанын күмбөзү экен деп ошо жерге келип Куран окуйн десем эле, багы окуй турган Кураным жок, кадимки эле мээримден өчүргөндөй, өчүрүп таштаганда. Анан айтат, мындай бир кандайдыр бир сөз келип атат, сен бул жерге отурба, тиги тоонун үстүнө чык деп. Анан ар жакта дөң бар, Карал дөбө деген бар да. Ошонун үстүнө чыктым, ошонун үстүнө чыкканда ал айтат, сен дагы ошо сен күн батышты караба, күн чыгышты кара деп ошо. Анан күн чыгышты караганда эле анан кетти колум деп башыман. Как будто жаным чыгып бараткандай болгондо, Манас ата, Манас колдо деп ошентип жүрүп. Анан отуруп Манас жаз деди. Мына ошентип анан Манас жазып бердим бай жерден. Ошондон кийин биринчи жолу мен өмүрүмдө ыры жазышканда эле билчү эмесмин. Мындай кагаз жазганда эле көп деле билчү эмесмин. Анан Манас жазып бердим. Кыр деген бийик, атың бар, кылымга тете, затың бар, жаныбардын барына, жансыздардын дарына пир койгонуң жактырдым. Адамзаттын ичинен асыл кылып жараттым, арасынан өзүңө кыз касиет берип жасаттым деп эле Манас жазып барып. Анан аябай көп жаздым да, анан аягында кийин кокуз киндигиңе доо кетсе жирени деп узулат, кузгун болуп, балдарың бири-бири менен чабышат, касиетти качырып, өз жерин өздөрү киргиз болуп алышат, муну ошондон сактагын деп точка койдурду. Анан кыргыз менен киргиз деген сөз. Киргиз деп атпайсызбы? Биз орусча киргиз деп айтабыз да десем, ошол киргиз деген сөздүн күйсү бар да. Күйсү бар. Күн менен комузума дүрүп күйлөдү. Жок, андай эмес дейт. Могу комузуң ошо 3 кылык комузуңду монду күйгө келтиресиң. Эгерде орусча күйлөп туруп чечсең, орустун эле күйү чыгат. Эгерде ошону күйлөп туруп чечип туруп кайта японча күйлөп туруп чечсең, япондун күйү чыгат. Бирок комузуң кыргыз. Мына күй деген ошо. Сен ошо кыргызча күйгө келтир, ошо кыргызча күй деген сөз, ар бир сөздүн күйүсү бар. Шамалдын да күйүсү бар, оттун да күйүсү бар. Эгерде шамал күйгө келсе, тимилер устарадай кырат деди да. Эгерде оттун күйгүсүнө келсе, ал өрттөп, тимилер бытчытын жоготот, жок кылат. Ал эгерде жамгыр сууга келсе, села бүт талкалайт. Мына ошол күй деген ошол. Күйгө келсе, жигиттер күн айланат машы. Анан кыргыз деген сөздүн күйүсү, кыр бул бийик кыз касиет, бийик касиеттүү деген сөздү алып жүрөбүз. Эгерде ошол кыргыз деген сөздү киргиз деп алмаштыра турган болсоң, ал сөз киргиз эчтеге кирбейт, мээге кирбейт, киргиз болуп сыртта калат деген сөз. Күйүсү ошол. Эгерде киргиз деп ким көп айтса, ошол кыргыздын тилине дилине да каада салтынан алыстап, мээсине эчтеге кирбей калган адам киргиз болуп калат. Деди деп анан кийин мен жазып анан эмне алайын десем, анан соттош деди. Ал кезде Акаев президент болуп турчу. Анан ошол ким менен соттошом? Акаев менен соттошом. Жок. Азыр өзүңөр табасың деди. Анан күйгө келип карап эле кесипти карасам, менин иним таяк тартыш деген значок мынакей. Таяк тартыш деген федерация ошол экенин эмеси болуп жүрдү, төрагасы. Анан ошол иним аябай дегендей көп китап окучу, өзү акылдуу, ушундай эстүү жигит эле. Анан дело номер деген кесипти алып келип алып, анан кийин
ошону окучу, анан мен алсам эле ошол Кыргызстан деп жаза бериптир. Запольский деген. Болду болбоду ушуну сотко берейин деп анан кийин миллион сотко берип Запольский дейт. Дело номерду сотко бердим. Сотко берсем Оморова деген 1 май районунун ошол дежурный сот экен. Анан сен ким жиберди дегенде мен мынтип койдум да, мынтип койсом ал киши ойлоп туруп президенттер тияктан бияктан заказ болгонмун деп, анан ал киши сразу ишке кабыл алды. Ошо менен анан мен дело номерунан сотко жатып калдым, 1 миллион сотко бердим. Госпошлинаны төлөп кел деди, 10 сом төлөптү, ошо менен иш кагаз алды, анан ошо соттошуп калдык. Мен биринчи сотто ошону утуп алдым. Биринчи сотто ошо Оморова өз алды өзү киргиз деп жазыш керек. Конституцияда киргиз деп жазылган жок, киргиз деген жок. Бүткөн Кыргыз Республикасы деген биз кабыл алганбыз, челекти да кабыл алдык, гербти да кабыл алдык. Киргиз деп жасасыңар деп туруп, ошол Оморова мага чечип берди да. Чечип бергенден кийин анан алар шаардык сотко жазышты. Шаардык сотко жазышкандан кийин Путин менен Акаев экөө келип Бишкек декларацияда толтурганда ошол Киргиз деп туруп мына кол коюп берди, Кыргызстан деп туруп, Киргизия деп туруп. Анан ошонусун көтөрүп келишти, мына сен президенттен кыйын болуп кеттиң, мына Киргиз деп президент коюп атпайбы боёка дегенден кийин анан алар шаардык сот кайта менин ишимди эме кылды да, анан тиги Запольскийге тиги дело номерге чечип беришти. Ошо менен жүрүп отуруп 3 жыл соттоштук. Ошол анан аталар айтты, эгерде өзүнүн Кыргыз деген атын коргоп бере албагандан кийин муну кубалайбыз деп. Анан 2003 жылы мени 7-этажга коопсуздук кеңешке чакырышты. Анан мен ошол жерден айттым. Акаевди кубалайт экен десем, мен андан кийин жындыканага киришебиз деди. Жындыканага киришпей эле мен айттым, Акаевди кубаланат экен тияктагылар ким айтты деген, тигилер айтты десем, кет деп мени чыгарып жиберишти. Ошо менен мен эмете албай калдым. Бирок мени ошондо анан мага мени кара тизмеге түшүп калганымды ошондо билдим да. Ошондон баштап мага куугунтук башталды. Бирок мен ансына деле эч эме болгон жокмун. Ошол 2023-жылдан бери эле өкмөттүн кара тизмесине кабыл калгандан кийин мындай жогорку кызматка деле ээлелбей эткесиң, мындай деле эметпей эткесиң, карапайым мугалим болуп иштеп жүрдүм да. Бирок ошол мезгилде мен жеке ишкерлердин төрагасы болчумун. Андан кийин мага куугунтук башталгандан кийин мен ошол жана Жыргалбек Соробалдиевге өткөрүп бердим раматылык. Жыргалбек Соробалдиев ошол жеке ишкерлердин төрагасы болуп, анан кийин ал ассоциация кылып, ошо менен ассоциация болуп жүрдү. Бирок мен ошол мезгилде жеке ишкерлердин төрагасы болуп жүргөн мезгилде мына азыркы алып аткан ошол кезде патент алып атчу да элдин баары. Ошол бүт жеке жанагы налогоплательщиктердин баары, салык төлөөчүлөрдүн баардыгы патент алып атчу. Бирок ошол патентти социалдык статуска ээ болбогондон кийин аны начальник налоговый инспекторлор өзүнүн каалагандай коррупция кылышты да. Акчалардын алышып, жанагындай ичип жеп, байып, ошолордун башында Акылбек Жапаров да турду ошол кезде тиги министр, финансы министрлер. Ошолор баары чогулуп алып, анан куугунтукта калдым да мен аябай. Бирок мен ага эме сынып калган жокмун. Бирок ошол мезгилде анан Тайтевичти жасай баштадым. Тайтевич деген философ өзүнчө жаздым, китеп жаздым. Бирок ушуга чейин ошо китептерим чыкпай турат. Себеп акча жок, акчам жогуна. Эгерде мен ошо китептерди чыгарсам, мен деле тиги камап салмак окшойт деп да ойлоп коем да. Эгерде чыкпай турган деле жакшы болуп тур. Себеп дегенде мен Теңирге сыйынуу деген китебимди чыгаргам. Теңирге сыйынуу деген китебимди чыгарсам, ошол багы кыргыздын илгерки ата-бабалардын сыйын эрежеси бар да. Анын көрсөтүп берсем болот да, ал тема боюнча. Кыймыл аракет боюнча өзүнчө бир көрсөтүп берейин, анан мындайынан айтайын. Анан ошол менен менин 2012-жылы бир иш болуп калып, биздин Кыргызстанда бир эмес 2 жолу
төңкөрүш болуп кетпеди. Бакиев кетти, андан кийин Роза Отунбаева биздин ошо Кыргыз Республикасында убактылуу президент болуп шайланып калды. Анан ошондо 9 федерация чогулдук. 9 федерация чогулдук. Ошол кезде Кыргыз тил комиссиясы мына Агропомдо болгон. Жумагулов, Ташпо Жумагулов ошо төрага болуп турган мезгил болсо керек эле. Анан ошол жерде биздин секретарь болуп Чолпон Түмөнбаева айым ошол жерде иш кагаздарын жазып катчылык кылды. Биз ошол жерден анан көчмөндөр оюнун ойнотуу боюнча маселе көтөрдүк. 9 федерация. Тайтеш, Таймаш, Салбурум, анан Упай, анан 9 Коргоол федерациясы болуп, Колатуу болуп 9 федерация чогулуп, анан ошол жерден улуттук оюндардын, көчмөндөр оюндарын жасайды. Мамлекет эгерде жардам берсе, колдон келсе, аракет кылып эме кылса, керек болсо ошо Кыргызстанда биринчи баштайлы. Андан кийин ошол оюндан дүйнөлүк деңгээлге алып чыгабыз деп жазып, анан кийин Роза Отунбаевага кол коюп барып жөнөттүк, печаттарыбызды басып. Ошондо Улуу Кыргыз Ордонун атынан жөнөттүк да. Ошо Улуу Кыргыз Ордого бүт федерациялардын баарын ошо эме киргиздик. Анан ошо менен Роза Отунбаева көрүп кабыл алып, бу жакшы проект болчу экен деп, анан аны визасын койду. Ал киши 1 жылга жетпей кетип калды. 1 жылдан кийин анан Атамбаев келип калды. Атамбаевга дагы жастык баягы чогулушта болгон нерсени. Анан Атамбаев ошол көчмөндөр оюнун баштап берди. 2012-жылы көчмөндөр оюну башталды. Бул ошол Олимпиада сыяктуу болуп көчмөндөрдүн да өзүнчө оюну болуп кетти. Мына ошондо арада баягы көрө албастык деген аябай көп экен. Биздин ошо Тайтеш федерациябыз, Таймаш федерациясы, Колатуу, жагы Камбартеп деген федерациялардын баарын тең киргизбей, биз баштадык. Бирок бизди киргизген жок да аякачы. Аякка дагы өзүнчө сакалчандар келип алышты, өздөрүнчө неме кылышты, шыгылып бизди как теңирчил деп бөлүп кадимкидей эле эме куугунтук башталып калганда, куугунтук башталды. Мына ошол себептен биздин оюндар кирбей калды. Болбосо абдан көп эргичиңдөө боюнча, кийимчен күрөш боюнча дзюдо, самбистер, хапкидоистер, ана жанагы тажиктердин күч теңири деген бияктан казактардын күрөштөрүнүн баары келмек. Биздин эле күрөш менен күрөшмөк, кыргызча эле күрөшмөкпүз. Анан ага деле кавердин деле кереги жок болчу. Мындай талаада эле биз күрөшкөнбүз, ата-бабалар кийимчен күрөшкөн талаада эле. Бирок ошо менен эрежеси бар. Мына ошолордун баардыгы бизди ушундай түртүп коюшту. Бирок ошондой болсо дагы бүгүнкү күндө ошол күрөштөрүбүздү дагы деле улантып келатабыз. Дагы деле ошол мына Тайтеш деп мен мектеп ачтым эле. Ошо Тайтеш мектебинин бир 15 жылдай Алато конушунда ошо балдарды машыктырдым. Манас айттырып баштадым дегенде. Балдардын отургандан турганга чейинки бүт эрежесин бар ошо кыргызча болот да. Отурганда кандай отуруш керек, кандай кылып туруш керек, кандай кылып учурашыш керек, адамдын сөөк сагы кандай, дене мүчөлөрү кандай, колу, каржылыгы, күңжүлүгү, далысы, мынарыки кашка жилик, жото жилик, күңжүлүк деп бүт кабыргасынан өйдө, төштөгү, арка моюндардын баардыгын ошол адамдын анатомиясындагы спорт деген ошол да. Адамдын бүт дене мүчөсүн билиш керек. Бүт барды кыргызча. Анан ошо балдарды баягы адегенде төрөлгөндө наристе, андан кийин балакай, андан кийин балакайдан кийин анан балдар чоңойот да. Чоңоюп, адегенде тайкер болот. Тайкерден кийин жокерден кийин шоун, анан шумпай, анан шоун шер деп кетет да. Бул биздин илгерки ата-бабаларыбыздан калган сөздөр. Мына тайкер деген эмне? Ошо кичинекей балдар тайкерди тай тебиш деген өзү ошондой. Тебишкенде ошо тай кезинде тебишкенди үйрөнөт. Тайкер ошо кичинекей балдар машыгат. Андан кийин анан аскер болот. Жокер болот. Андан кийин анан аскер болот. Мына ошондой анан орто жолдо баягы балдардын
бериле турган наамдар бар. Жигит экен, бул эр экен, бул шир экен деп берет. Анан карал деген бар. Кылмышкер деген да бар, биздин ошо кер деген сөздөн келип чыгат. Тайкер, андан кийин кылмышкер болуп кетет, жоксу теги аскери болот. Анан шылон дейт. Ошол шылон деген сөздөн мынауреки Кытайлардын Шаолин деген школасы бар. Ошол биздин кыргыздардын шылон деген окуусунан келип чыккан сөз экен. Бирок булар буддизмге алып кирип кеткен, Будда динине. Биз болсо ошол окууларды, ошол нерселерди, көп нерселерди жоготуп алганбыз. Мына ошону Манастарда айтат да. Кыргыздан туулган балдары кыяматка кадам таштады, кан чыгарып адамдан кан шайлаша баштады. Кандын башын кан жутат, кардын башын кар жутат деп. Каргышка калып теңирдин каргашаты түшүп кыргызга каңдай турган кез келди. Көпөстөр башка дил алып көп байдын балдары жаналгычка жаланды. Жаратканды жалган деп жабылаган Кудай деп. Турса да көрүп аламды көргөзчү деген макулук көз чочка да карабай кыргызга канча салбаспы, калбасын деп кырылып кыйлайлы кеңири дин таратты теңирин көзүн жаап адамды көргүз кылды теңирди. Ошо биздин кыргыз элибиз каргышка калып, ошол ар кайсы жанагындай бейбак болуп кеткенден кийин анан Кудайдын каргышына алганда ошо менен чачыраганбыз кыргыз. Ошон үчүн кыргыздын каганаты да чачыраган, кыргыздын окуулары да ошондо бүткөн. Эми ошолордун бардыгы баягы аккан арктан согат дейт да. Мисалы үчүн бир башында бир булактан бир суу акса, адамзат мууту айланып келип, анан кийин ошо кайта келет да булагына. Ошол азыркы илим, билим ошо Манас илимине келип атат. Кыргызстанга да келип атат. Эми ошо кыргыз ошону мектептерге керек болсо биздин мамлекеттик деңгээлге чейин ошо кыргыз таануу сабактарын кириш керек да. Вот эми ошол кыргызда таануу сабагын Тайтебиштен башташ керек. Тайтебиштен башташыбыз керек да. Тай кезинде балдар маштыктырыш керек балакайларды. Тайкер кылып, жокер кылып, аскер кылып тарбиялашыбыз керек. Эгерде биз аларды аскер кылып тарбиялабасак, алар уже башка элдерге кызмат кылат дагы, анан жанакындай жангештилер чыга баштайт. Өзүнүн ата тегине каршы чыгып, өзүнүн энесине, атасына каршы чыккан балдар каяктан чыгат? Мына ошол жактан чыгат. Мына ушундай. Анан эми мына эртең менен отургандан баштап көрсөтөйүн. Мына ореки Мандаштокуну отуруу. Мандаштокуну деп атабыз. Анан мына ореки отурушту бул көчүк басуу деп айтат. Көчүк басуу деп аталат да мына ореки. Көчүк басуу деп айтылат. Көчүк басып отуруу деп бошотот да. Анан тизеле отуруу дейбиз. Мына тизеле отурабыз. Тизеге тур дейбиз. Тизеге турат. Анан батыр отуруш. Мына ореки батыр отуруш. Бул ошо батыр отуруш дейбиз да. Сол кол сол буттун үстүнө чыгат. Тизе түз болот, бел түз болот. Мына ореки кол жүрөккө келип такап, бул батыр отуруш деп атат да. Анан туруш. Эми ошол биздин кыргыз элибизде таң атпай туруп күнчыгышты караганда ошо дем алуу эрежеси бар. Бүйтүп арыба, күнөтө арыба деп көз жүздөн чыгып күнгө сыйларсың да, анан кене дем алып мына. Анан кийин алаканды экиге алганда, эки ортодо алаканы сыйт да, ошондон анан анан денесине киргизет да. Деп 3 жолу жасагандай эмне? Дегенден кийин анан кыймылга келсек болот да, кара жорго бийлери. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Анан кийин колдорду 1 2 1 шалдыраты 1 2 1 2 1 2 1 2 дейбиз. Анан кийин сол оң бутту алдыга коюп туруп, кол бөрөккө алгандан кийин алдыга 1 2 3 4 5 кайта турат, арты үстү 1 2 3 4 5 алдыга 1 2 3 4 5
артқа 1, 2, 3, 4, 5 деп қара жүреді сияқты ғой, билейбіз да. Анан сол бұт шығады, сол бұт шыққанда дағы 1, 2, 3, 4, 5 қайда тұрасыз, қайда 1, 2, 3, 4, 5 деп кене деп алып деп тұрған арвот жасайсыз. Арвот деген мындай. Әрбір адамдың арвоты бар да. Ошо арвотты толтырасыз. Деп тұрып жақсы, ой жақсы нәрсе тартып тұрып, анан үйлейсіз. Деп шығарасыз да, кене деп алып. Ой жақсы нет. Анан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, анан арвот, анан нұрды шығарасыз да. Бұтылуызға чейін. Қайта, кенен демал. Деп тұрмын. Деп үйлейіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, арвот, деп тұрмын. Деп жасап, денемізді. Әрбір адам өзінің денесін өзі көге келтіріп дем салады да. Анан бұтты көтеріп қайта қоясыз. 1, 2, 1, 2 деме 1, 2 деп алақанда түнде. Ана тізгін тарту деген дағы бір күніміз бар. Қолды аласыз, қармайсыз, тартасыз, қой бересіз. Тізгін қармайсыз, тартасыз, деп қой бересіз. Тағы ұшындайлай, оңға, анан солға жасап болады да. Деп тұрмын. Деп, анан ошомен қайта деп анан 4 тарапқа жүгініп қойышты. Анан дағы бір көнігіміз бар, бұл манас демгү деп аталады да. Қол киндиктен алдында оң қол, сол киндиктен алдында сол қол кенен дем алып, күнім менен айымдын дүрүсүнөн өткөндөй, асман менен жеримдин түрүсүнөн бүткөндөй, түштүк менен түндүктү түнөгүнөн бүткөндөй, чыгыш менен батыштын деп чырагынан бүткөндөй арвот жасап, анан денебизге киргизебиз. Анан ошо күнгө жаратканга жалынып, сыйынып, суранып, тиленип, о жараткан ошо бүгүнкү күнү көргөн күнүбүзгө, бүгүнкү кылган ишибизге, жаратканыбыздын демибизге дем бер деп туран, деп сурап коебуз да, 4 тарапка. Теп, анан ишибизди кыла беребиз. Мына кыргыздын философиялык, илгерки ата-бабалардан калган теңир ишенимдегилер жараткандын менен мурауки жараткандын 4 мезгили менен айкаш шайкеш болуп жасалган биздин кыргыз элибиздин өзүнчө философиялык илими да бар, кыймылы да бар, аракети да бар. Тунуу деген эмне? Тунуу деген мына ар бир адамдын өзүнүн ой жаман болуп неме кылып калса, ар ата отурат да, тунуу отурат. Көзүн жумат да тунуу отурат да, тунуу. Ошондо бүт суу деле кирдеп калганда суу турат да. Ошо жаман нерселердин баарын тундуруп коесуң да. Негизи эле ушул тунуу сүкөт деген ушу биздин Кыргызстандан кеткен бардык жака. Адамзаттын эң улуусу ушу биздин кыргыздар, кыргыз эли болобуз да. Бирок биздин ушу өзүбүздүн улуулугубузду, касиетибизди, бийик касиеттүү экенибизди өзүбүз билбей жүрөбүз да, аңкабай жүрөбүз. Башка жакка ошол биздин энергиялар чачыраган. Ошол жакта да биздин аталар жашаган. Америкада, Африкага керек болсо деди бүт дүйнө жүзүндө биздин кыргыздар бар. Мына ошолор ошол жакта алып кетишкен. Кытайдагы Шаолин школа деген биздин шылоондардын мектеби. Бирок аны айтсаң, азыр көпчүлүк адамдар күлкүсү келип кетет да. Түшүнбөйт. Себеп дегенде кыргызга лаң оору келип кеткен. Лаң деген оору да. Ал оору өзүң билбе, билгенди укпа. Анан сөзгө маани бербей деген сөз. Мына ушундай
Onlar. Sükut деген şu tunu şu tunu oturup da. Tunu da aslında muhtemelen de. Meditasyonun tunu şunu oturuyor. Tunu şu. Tunu oturuş. O asmanda gökte Kuday var da. Şu Kuday menen adam köpürüp şunda surap tilep анан унчукпай тunu отурушка. Tunu деген сөз деле ушу унчукпай tunu отуруп. Денсаулыкка пайда да. Onun özünü vaxtı var deyip, ona sükut kılattığın. Geçinde tazalanıyor, geçinde jatarda bir mal. Jatarda oturup, tamam çıkenden keyin bir mal oturup turmuş gerek. Har bir adam jasasa bunda. Erте менен жанакында дем болгон кенч керек. Эрте менен эрте турдум, ошо күнү менен айдын бирөөсүнөн өткөндөй, асман менен жердин тирөөсүнөн өткөндөй деп кыйынболго келип, арбот жасап, анан ошо арбот менен жуунуп туруш керек. Аккумуляторду деле зарядтасаң, заряды күчтүү да. Туура, машинаңды оталдырат. Эгерде эркек адам деле ошондой да. Эгерде өзүнүн жанакындай эмелерди жасап алса, улам өзүнүн өзү мындай жасап турса, ким көнүгүү жасап, күнүгө тунуп туруп, анан көнүгүү жасап, өзүнүн өзү демгүү жасап туруш керек да. Жана эргүү деп атпайсызбы, эрдин күүсү чыңдай. Күйөөгө келсе жигиттер күндө айлантат машыгы. Мына күндө айлантат машыгы. Жөө чабышта карасаң желде калкыт машыгы. Колдон аткан нурлары королой жерде аңтарат, илебине кабылган иштеринен от жарат. Шерлеринде көргөндө кытаан душман жалтанат. Мына ошондой тайтебиш. Билбегендер тарт жебиш. Амин. Асман жер чегиң ажырап бөлүнө эле кестеле, ай күнүңдү жаркырап көрүнө эле кестеле. Алмыстақтан бірілі ұлу мұназ дем болып аламның қырат сөздеме. Асман есі көктеңір бір өзіңе жалыназ, бір өзіңе сыйыназ. Етівісте, пейлівісте бір өзіңе тіле қылас тәңірім. Төв атағыз түгел хан төбінен қыдырды арыған, башқа тағыз бары хан башынан қыдырды арыған. Басы өткен жеріне базарлығаған ұрмаған, түні өткен жеріне тіптен назар ұрмаған. Жаратқан ұшындай бейіштей болған жерге мұрастап қалтырған біздің таваларысынар құлықтарына разыбыз. Ушундай бейиштей болгон жерде бизге мурастап калдык. Жаратканыбыз жакшылыгын берип, элибиз, журтубуз өзүнүн таанып, улуу Том Кыргыз Бураны Манас деген улуу кыргыз урпактарын өз чуулуна өздөрүнүн кадимки абалына келсин. Жараткан жакшылыгын берсин. Элибиз менен, журтубуз менен аман эсен бололу. Омин. Тилегибиз кабыл болсун.